бөлүнөт. Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Биздин эфирдин катышуучулары. Бүгүн бизде эфирде Кыргыздын дагы бир бизнесмен кызы Индира. Индира Москвада мясной халал бизнес ачат. Халал бизнес. Халал былайча айтканда өзүнүн магазини бар. Бизге эфирге келгенден максат бүгүн ошол халал бизнести кантип ачуу боюнча өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшмөкчү. Мен ойлойм бул видео аябай бизге пайдалуу болот, биздин мекендештерге. Биздин бизнес ачам деп жүргөн мекендештер үчүн биздин видео аябай пайдалуу болмокчу. Ошондуктан бул видеону лайк басабыз, каналга жазылабыз. Жана описанияда турган ссылка аркылуу биздин каналга кирип Индиранын номерлерин алсаңыздар болот. Индира, өзүң жөнүндө кыскача айтып кетсең, кандай эмне бизнес баштайсың, эмне жумуштар кыласың? Ассаламу алейкум. Менин атым Индира. Москва жергесинде учурда жеке ишкермин. Жашым 36-да. Ошо мясо халал деген магазинди иштетебиз. Жардам бир канча жакындарыбызга жардам берип ачканына себептеш болдук. Мен дагы ойлойм бул эфир кызыктуу болот, анткени менин жеке мага кайрылгандар өтө көп. Кантип ачсам болот, эмне кылсам болот, эмнеден баштайм, кандай мен ачкандан кийин проверкалар күтүп турат, кайсы документтерден баштайм, ошо налогтун кайсы налогообложение, кайсы системаны тандашым керек, кайсы банк менен иштешим, элементарный суроодон башталган акыркы бизнести кантип алып кеткенге чейинки кызыккан ошо деңгээлдеги суроолор өтө көп. Ошого комментарийде бүтүп койсуңар, суроолорго жооп берген, элдин талабына жараша сүйлөгөн кызыктуу болот деп ойлойм. Ошо эң биринчи эле баштасак, эгер ачам деп айткандарга да биринчи эле көңүл бөлө турган учур бул место караш керек болот. Место караш керек болот. Анан дагы бир баса белгилеп кеткен нерсе, бул жерде биз баягындай бизнес, акча болсо ачуу, акчанын эркиндиги эле эмес, бул жерде еще элдерди, мусулман эмес өлкөдө мусулмандарды жана өзүбүздүн жердештерди адал тамактар менен азыктандырууга дагы себепчи болот. Анан ал эле дагы болбостон бизде Кыргызстандын өндүрүштөрү, башкача айтканда биздин мекендин өндүрүштөрүн да сатабыз. Бул дагы болсо биздин мекенге кошкон салымдарыбыз деп эсептейм мен. Башкача айтканда биздин магазинде халал мясо деп турат. Эттин түрлөрү таза, адал. Адалдыгы тастыкталган. Бул дагы Кудайдын астындагы бир чоң эле жоопкерчилик. Чоң жоопкерчилик бул адал деп саткан. Эмне деген чоң ажылар келет, интернеттен издеп алып баягы Яндекске кирип коебуз да. Яндекс менен келишет, ушунчалык такыла адамдар келишет. То есть жеке эле жөнөкөй баягы баардык эле мусулман бир туугандарыбыздын алдында биз баардыгына жооп бере алгыдай сапатта иш алып барабыз азыр. Өзүбүздүн чакан магазинибиз, бирок ошого карабастан Кудайга шүгүр, ошо 2-3 айда эле бизге доход алып берип, үй бүлөбүздү багып кеткен ийгиликтүү магазин деп эсептейм. Кудайыма чек шүгүрлөр. Анан жакшы, жаман эмес негизи. Москва жергесинде азыр бизнесмендер өтө көп болуп атат. Көп биринен бири ачып атат, ачылгандардын арасынан жабылгандар дагы ошончо бар. Бизнес бул биринчи эле риск, бирок рискке биз настрой алсак, жакшыга настрой алып, халал деп ачып аткандан кийин Кудайым өзү деле колдойт экен. Өзү негизи биздин максатыбыз мусулмандарды да камсыздандыруу болуп атпайбы, адал менен баягы ниетти оңдоп атпайбы, ниетти ошого бурсак эле рызкыны Кудайым өзү эле бере берет экен. Ошо бизде свежий эттерибиздин баары сонун, кызыккандар да көп, кантип ачабыз деп, эмне кылып ачабыз, кандай кылабыз, канча акча кетет дегендер өтө көп. Анан комментарий места жок, бизде мындай болот да, формат, биздин видео форматы түшүндүрүп коеюн. Бизде азыр мен 2-3 суроо берем. Ошо бизнес тууралуу кеңири мындай үстүктөн айтып беребиз. Анан детальный суроолорду бизде катышуучулар өздөрү азыр микрофон сурайт, мен ар биринин микрофонун чагам, алар сурай берсин. Все хорошо, түшүндүм. Комментарий эмес, мындай ушундай суроо жооп тет-а-тет голосовой. Азыр мен суроо берейин, ошол адамдарга түшүнүктүү болуш үчүн биринчи үстүктөн. Ошол бизнес башташ керек, место алыш керек дейт. Место кандай болот, кантип тапсак болот, канчадан болот аренда платасы дегендей.
аренда платасы мисалы место издегенде биринчи эле аналитикада өтпөй, бул бизнестин кеткен кетпегени бул геолокациядан өтөт да. Местаны каяка биз эмнеге көбүрөөк көңүл бөлөбүз? Первая линия болуш керек. Кычыкка барып албагыла, домдун арасында болсо дагы, домдун арасынан дагы бар жакшы месталар, горячий точка деп кайсын айтабыз. Пятерочканын жаны, Диксинин жаны, же болбосо мындай көп бир магазин бирдикелер барып жанына барып ачабыз. Магазиндин жанына барып ачып аламбы деп коркпош керек, анткени алар биздин конкурентибиз эмес. Биз башка форматта иш алып барабыз. Биз даже овощи, фрукты койсок дагы, биздин овощи, фруктубуз Өзбекстан, Кыргызстан, Азербайжан ошондой болот. Бизде эч кандай пятерочкадагы жер жемиштер эмес да, биздики айырмаланып турат. Ошон үчүн коркпостон пятерочкалардын жанынан ачыш керек, первая линия болуш керек. Конкурентти карайм деген болсоңор, конкурентке басым жасаган адамдар 1,5-2 километр аралыкта сиз алып бара турган ишке окшошкон сферадагы эме жок болуш керек. Форматтагы магазин жок болуш керек да. Если конкуренттен корккондор болсо, конкуренттен коркпой туруп эле ошол жерде население, плотное населенияны карап туруп, проходимостьти карап туруп ача берсе кете берет. Первая линия бул өтө жакшы экен, анткени мындай болуп калат да. Мен өтүп баратып, бир жума мурун көргөм, анан келбейм, алыс жактан дегендер да бар. Первая линия вообще коркпойсуңар, бирок кымбатыраак болот, чын эмелерге карагандачы, двордун ичине караганда. Анан эң жакшы горячий жер метронун алды экен. Метронун алдында эми бааны дагы көбүрөөк кошуп коюп сата берсең болот экен да. Ал жерде өтө берет экен, ушундай адам көп экен. А двордун алдында болсо биз кандай иш алып барабыз? Постоянный клиенттер ал жерде. Постоянный клиентке подход кылыш керек. Бир адамды бүгүн капа кылып алган болсоң, некачественный продукты, отношениялы болду, сен уже 5-6 адам жок да. То есть мындай өтө эме менен иш алып баш керек болот да, каттык менен иш алып баш керек двордун алдында болгондо. Сервистер, сервис жакшы. Хорошо, ошол канча акча кетет эми баштаганга? Ошо аренда платасын айтпадым, канчадан болот? Ошо примерно айтып бар баасын азыр сиздерге. Мен болсо, мен өзүм кичинекей ачкан, этке эле басым жасаган үчүн, бирок азыр ойлойм, кичине жаңылдым окшойт деп, анткени көрсө мага кеңеш бергендер болгон эмес. Если азыр ачам дегендер болсо, мен кеңеш берет элем, коркпой 50 квадрат метрдей алгыла депчи, 50ге чейин деп айтат элем. 50ге чейин дегендин эмеси патентовый система менен иштеген жакшы экен. 50 квадраттан өйдө уже 6% налогообложение түшкөн доходдон 6% налогко бересиң. Если патентовый система 50 квадрат метрге чейин алса, анда патентовый система бул 248 миңге ушундай берилет. Фиктивный жылына ар бир 3 айда 78, 4 айда 78 миң төлөнөт. Бул өтө жакшы эмерсе да, вариант. Анан эме боюнча болсо, аренда плата боюнча ар жакта ар кандай, мисалы жаңы түшүп аткан конуштардан барып биринчи биз жайгашып алалык деп ШК комплекси, биз барып жакшы биринчилерден болуп жайгашып, биринчи магазинди биз барып ачып калалык. Ал жерге мисалы халал түшө элек экен, жаңы ачылыптыр, плотное заселение полный боло элек 80%, бирок башталыптыр, ушул жылы точно болот 100% заселение. Мен ошол жерден ачып калайын деп атам деген адамдарга мен совет берет элем, ал жерде арзан болот. Барып калсаңыздар сонун болот, рекомендую. Ал жер жакшы жер болот да. Анан жок, мен андай жерде кала албайм, мен уже баягындай полный бардык болуп калган жерде ачам дегендер болсо, анда кымбатыраак болот. Кымбат деген бул эмне? 50 квадрат метрди бир 150 миңге аласыңар. 3 миңге болот квадрат метр. Арзан деген эмне? 1600, 2 миңге чейин болот. 1,5 миңден да. То есть 50 квадрат метрди 70-75 миңге ала аласыңар. Даже андан да ылдый алса болот. Что-то связь жакшы болбой жатышпы сенакты. Бираз пауза алалы. Индира. Угулуп атат, мага баары жакшы эле. Угулуп атабы? Телефонду мындай түз карма, чтобы плечоң көрүнүп чыксын. Азыр өйдө кетип калдың, все болду ушундай. Бери кылып салабыз. Кийинки суроо, эми стартовый капитал канча кетет эми ошо баштаганга?
бизнес баштап? Стартовый капитал бул эмнеден зависит этет, кандай квадрат метрде, канчалык квадрат метрден баштайм дегенден зависит. Мен мисалы үчүн 30 квадрат метр баштайм дегендерге 1,5 миллион точно кетет да. 1,5 миллион кетет. 50 квадраттан жогору же болбосо 50 квадраттан баштайм, 50 квадраттан жогоруларга ошо 2 миллион точно кетет да. Готовый бизнестер деле бар 2 миллиондук. Аларды деле алып, оңдоп түздөп алып кетсе болот да, бирок аларга да бир 500 миллион вложение керек болот. Анан 1,5 миллион менен баштагандан кийин 1,5 миллион даярдап туруп, ушу менен иш бүттү эмес. Точно биринчи 3 айга аренда төлөшөт өздөрү чөнтөгүнөн. Андан кийин магазин өзүн чаап кетиш керек. Өзүн, то есть по нулям кетиш керек. Биринчи 6 ай. Анан ошого да даяр болуш керек биринчи 3 айга. Эмнеге мен биринчи 3 ай, бул 3 ай, эмне үчүн мен прям 100% гарантия берем, что өздөрү чөнтөгүнөн төлөйт. Эмнеге дегенде, башында магазиндин атына иштеш керек болот. Магазиндин атына иштеп, бааларды кымбат, өтө эле кымбат койбостон, бааларды анан эмелерди, ушу ассортименттерди полный списанияга чыдай турган ассортименттерди коет. Мисалы үчүн овощи, фрукты деген эстесинде адам аз болсо списание боло берет да. Анан ошого чыдап, мисалы бүгүн 10 килограмм списание болсо, эртең ошону алып келбей койбостон, эртең кайра эле ошону алып келип адамдарды көндүрүш керек. То есть списанияга да чыдаш керек, баардыгына чыдап, анан магазин сага прибыль, доход же болбосо өзүн жапкан эмени алып кете албайт биринчи 3 ай. Андан кийин уже акырындап баасын көтөрө баштайт, элдерди көндүрүп, ким экенин, ичинде эмне бар экенин көрсөтүп алгандан кийин, анан акырындык менен анан бааларды кошуп баштайт. Баа кошкондо кандай болот? 40% кошулат. 40% кошкондо 40%тен 10% жалаң баягы налогторго кетет. Налог, терминал бар го, барып биз оплачивать этебиз го магазиндерден. Ошол 2% алат, ар бир 100 миңге. Ал расчет торговый эквивалент. Андан сырткары ал расчетный счетко түшөт да, аны чыгарып алыш өзүнчө дагы 2%. Анын бир лимиттери бар, пакеттери бар, абонементтери бар, алардын баарын подключать. В общем, айтарым 10% банковский проценттерге кетет, налог кошулган. 10% продавец, помещение, расходторго кетет. 20% бизде калыш керек. То есть азыр 2 миллион кимде оборот болгон болсо, ал айына 400 миң табыш керек, таза өзүнө. Аны качан чыгалат? Жакшы чыкса 8 айда чыгат, болбосо 1 жылдан кийин чыгат. Мыкты, рахмат. Эң жакшы эме болду. Документтер боюнча кайсы документтер даярдаш керек? Пищевой дем бул, Бул пищевой. Биринчи эле баштаганда, баягы место издегенде оңой эмес экен, ошо место издеп атканда эле уже параллельно булар документтер топтоп башташат. Документтер топтогондо эң биринчи эле ИП ачат. ИПны да платныйга жүгүрүшүп, негизи бесплатный эле ачып берет, бир банктар бар да. Анан ИПдан кийин налогообложениянын процент баягы эмесин, системасын тандашат. Кайсыны тандаймын деп. Анан туура тандап алгандан кийин эме бар. Налогообложение, анан этке деген эме деп коет, Меркурий деп коет. Меркурийге заявка ташташ керек. Меркурий ветеринарный службадан разрешение берилет. Разрешение справка болуп айтылат. Ал 1 ай 2 айда даяр болот. Аны кылышат, аны подавать этет. Андан кийин честный знак. Биздин форматта иштегендердин көпчүлүгү каймак, сүзмө, баягы айырмаланабыз да, мусулмандарга ылайыкташтырылып соода алып барабыз. Ошого Меркурий керек болот. Бул жерге Меркурийге Роспотребнадзор деген проверка керек. Меркурий знак. Анан ошо медкнижка даярдашат. ИПнын баягы опознавательный деген беребиз болот. Калгандары ошо процесс эмне керек болсо акырындан кыла берет. Основной документтер ушулар болот. Хорошо. Түшүнүктүү. Кийинки суроо болот. Проверкалар кандай болот? Проверка биринчи эле проверка бул деген участковойдон келет экен. Бир жуманын ичинде участковой келет болсо, кааласаң да каалабасаң да. Ошого участковойго биринчи барып уведомление берип койсо, мисалы үчүн мен
ачылдым, менде ушундай сотрудник бар, ал официально иштейт, неофициально иштейт, бул жактын жараны, мен билем силер жардам бересиңер, жардам кылпогула деген сыяктуу болуп, өзүңдү билдирип барсаң, бул жеңил бүтчү иш экен да. Эгер сага келген болсо, баягыдай эле баарыңарды салып кетип, магазинди жаап, анан коркутуп, үркүтүп, анан аягы все равно акча менен бүтөт, бирок ушундай өзүбүзгө жагымсыз бир нерсени жаратып албаш үчүн алдын ала ачуулары менен эле барып коюш керек. Бул биринчи проверка. Экинчи проверка, тынч эле иштей беребиз. 2-3 айдан кийин, кээ бирөөгө 6 айдан кийин Роспотребнадзор келет. Роспотребнадзор ким? Алар эмнени карайт? Срок годностьтарды карайт. Биздин, именно биздин магазинден аларга табыла турган поводдор өтө көп. Анткени биздики развес бүт тартып, каймак тартабыз, сүзмө тартабыз, печеньялар тартабыз, анан Кыргызстандын товарлары. Кыргызстандын товарлары баардыгы эле мыйзамга жооп бере албайт. Анткени QR-коду жок келишет да, чиптери жок келишет. Анан ошолорго көбүрөөк тийишишет. Ал өтө эле баягындай милицияларга окшош эмес, мындай жөнөкөй эле жарандар келет. Сүйлөшүү менен бүтсө болот, бирок жооп бере турган көп эле основной нерселерди кылыш керек. Срок годностьтарды коюш керек, баягы бүтө турган эмесин коюш керек. Ошого жооп бере турганга максимально аракет кылса, алар все равно табат да. Ар жагы уже сүйлөшүү менен бүтөт. Үчүнчү, пожарная безопасность боюнча келет. Аны болсо ким жооп берет? Хозяиндар жооп берет. Помещенияны берген хозяин жооп берет. Ага силердин тиешеңер жок, бирок башында алып атканда договорлошуп, кагаздарыңарды карап, баардыгына жооп беребиз, бир карап коесуңар. Пока ушулар эле, Кудайга шүгүр, андан эле бир келишет, алар деле келгенден кийин мындай сүйлөшүп алалык, мынча да бир келип турам, мынча алып турам деп ушунча экен, 5000ден көп алышпайт экен. Эси 6 айда бир 5000ден алса эч нерсе эмес да. Чыдап эле мындай кетирсе болот. Жакшы экен. Текшерүүлөр боюнча налог боюнча да, ИП боюнча да айтып кетсең. Налогдон болсо мен бир аз айтып өттүм, кичине кыскараак башында айтып өттүм. Налог боюнча расход, доход деген эме бар. Анда процентный упрощенка деп коет, андан кийин патентовая система деп коет. Патентовая системаны колдонушубуз үчүн фиктивный эң жакшы вариант бул. 250 000 жылына төлөйсүң, 4-3кө бөлүп. Ал 50 квадрат метрден ашпаш керек помещение. 6% ким төлөйт? Ошо 50 квадрат метрден ашкан эмелер, помещениялар төлөшөт. Түшкөн акчадан 6% налогко төлөйбүз. 6 эле эмес, еще дагы 1% 300 000ден картага түшөт го. Көбүнөн угасары баягы заблокировать этиштады дешет го. Бизнесмендер көбүнө ошол 300 000ден ашкандан кийин алардан да 1% налог алат. Үчүнчүсү расход, доход деп коет. Ал кичине кыйыныраак, баягындай кээ бирөөлөргө жакшы пайдалуу жагы бар. Мисалы, расходторун эме баягы подтверждение менен алган, мисалы биз фудсетиден алабыз, жөн эле базардан алып кетип калабыз. Кагазы менен, печати менен алган болсоңор, ошонун баарын топтоп туруп, мынча доход, мынча расход ортодогу кичине эле бир налогду чыгарып туруп эсептеп берип коет эме бухгалтер. Аны аз колдонушат, чоң эле эмелер колдонбосо, биз болсо ошо патент же болсо 6% упрощенный. Экөөнүн бирөөсүн тандайбыз. Хорошо, мен жакшы жооптор болду. Урматтуу мекендештер, кимде кызыктуу суроо болсо даярдап туруңуздар, мен сурооңуздарды бериңиздер, колуңуздарды көтөрүңүздөр десем, ошондо микрофондун немесин басасыздар, кнопканы жана кол көтөргөн ишин. Мен силерге микрофон берем. Азыр акыркы сурообуз калды. Мына ИП дедиң, патентный система. Патентный система менин оюмча бул российский граждандерге, кыргыздарга да болот. Кыргыз жарандары ИП ачса өтө көп эме алат да, эч ким ачпайт, андай жок да. Өтө көп алат да, баары эле мисалы үчүн ачам десе ИПны арендага берем дегендер толтура. Ошолордон алып ачышат, тууган уруктардан ачат. Эми бул ИПны арендага же болсо бирөөдөн сурап турса, ага деле плюсу чоң да. Мисалы биз деген 500 000 деп төлөп койтпайбызбы, эң аз төлөгөндөр. Бул ал кишинин, ИПнын хозяинынын эмесине, пенсиясына эме плюс болот да. Анан баягында миллион, миллиард баягында одобренияларды берет, бизнес оборот депчи. То есть өтө мүмкүнчүлүктөр бар. Ушуга кызыккандар деле толтура. Эси кыргыз жараны
өтө көп тажик жарандары да бар ачканчы. Мен Кыргызстан жаранымын деп туруп ограничение коюп бизнеске чыкпай койгон туура эмес. Эсе чыгам деген болсо жолдор өтө көп чыгып кеткен документ тууралуу. Патент 6% бүт бары бул РФ жарандарына тийиштүү эмени айтып берип атам мен. Хорошо, урматтуу мекендештер, кезекке жазып беребиз. Аздан bir-iki суроо беребиз, андан кийин силерге микрофондорду жагабым. Азыр ошо колуңуздарды көтөрсөңөр, кимде суроо бар болсо, ошо мясной бизнес ачыш боюнча кимге кызыккан суроо болсо, колуңуздарды көтөрүңүздөр. Так. Ошондо стартовый капитал менин оюмча 1 миллион 200 миң болуш керек, ошондой где-то. 1,5 миллиондон 2 миллионго чейин. 1,5 миллиондон 2 миллионго чейин, Ооба. Ошо. Урматтуу мекендештер, кимде суроо бар бизнес боюнча? Кол көтөргөн кишинин кнопкасын басабыз. Анан ошондо сурооңуздарды берсеңиздер болот. Биз бир аз эрте баштап алдык. Өткөндө Wildberries боюнча кылганыбызда кечинде 8ден кийин баштадык эле. Адамдар аябай көп келген да, себеби кечинде көп эфирде болушат. Мына ошол көп болгон да. Эми местный халал бизнес, конечно, бир аз бизге чынында неме көрүнөт да. Татаалдай көрүнөт да, өзүчө аябай неме, жана онлайнга кызып аткан үчүн. Жок, негизи татаал деле эмес. Жеңил эле алып кетсе. Этке мамиле кылууда, бул жерде этке мамиле кылганда эми азыр любой эле жумушта мындай болуп атпайбы? Биз эмне баштасак, биз билбеген жумуштун специалисти бар болуп атпайбы жашоодо. Ошол эле сыңары этке жакшы подход кылган жакшы мясник керек. Это очень важно, да. Эттен бир кусокко списание чыгарбаган сонун мясниктер бар. Элдерди свежий экенин көрсөтөт, болду. Ана переработка деп коет, мисалы, фарш чыгарат. Фарштан кийин анан полуфабрикат чыгарат. Ошентип жолсо тиги пельмен мантыга кетирет. Ошентип отуруп, этти баягы жыттанган уровеньге жеткизбей, светине карап туруп эле эттин местасын таап кеткен өтө күчтүүлөр бар. Биздечи бир күндө 3 витрина толтурабыз. Бизде эртесиге да калбайт да. Чаап, свежий чаап чыгабыз. Ушунчалык качественный алып барабыз. Мунун баары бизден эмес, бул мясниктен зависит этет. То есть персоналды туура тандаш керек болот. Биздин эмебиз, бизнесибиздин кеткен, кетпегени дагы биздин сотрудниктерден зависит этет. Продавец мясник дегени? Мясник продавец деп эки жумушту тең бирдей алып баргыдай кылып сүйлөшүп алганбыз да. Этти чагып эле отурбастан эме клиенттерди дагы отпускать этет. Хорошо. Ал эмне поставщиктин мясолорду каяктан неме алабыз? Именно Поставщиктин мясосын биз Пензадан алабыз. Негизи рыноктон эле ала беришет элдерчи, биз Пензадан кечинде союлуп, эртең менен келет бизге. Аны 2 күн сатабыз. 2 күн сатабыз, аны прям свежий чаап чыгып, бирден чаап алып чыгабыз да, чаап алып, анан тизип алып, аны 3 күн сатпайбыз биз. -6ке чейин барган бизде эмебиз бар. Камера хранениябыз бар, өтө баягы сапатын прям свежий кандын светиндей эле кармап берген камераларда сакталат дейт. Бул дагы өтө баягындай болбой калган камераларды алып алышып, холодильниктерди алып алышып, эмеден, Авитодон. Анан болсо, анын газ чыгып кетип, анан 500 миңдик эт ыргытышып, же болбосо бир күндө эле эти жыттанып, свети өзгөрүлүп, фарштары карарып, жок, этке келгенде оборудованияны вообще жаңысын эле алып бериш керек. Ага келгенде акчаны аяп кереги жок да. Хорошо, бизде Нуртилек деген мекендешибиз азыр кол көтөрдү. Нуртилек, сурооңузду беребиз. Саламатсыздарбы? Менин сурайын дегеним, ИПни кантип ачасыздар? Ушул Кыргызстан паспорту менен эле ачкансыздарбы? Жок, Кыргызстан паспорту менен ачкан эмеспиз. Анан Кыргызстан паспорту барлар ошо башка бирөөнүкүн арендовать этип иштегени жакшыраак. Анан ИПни болсо эми биз Тиньковдон ачканбыз. Негизи 5 миңге ачып берет. Толтура бухгалтерлердин номерлери бар, если что, кимге берип коем, кубатбекке. Анан эме эмес, ИПни ачыш кыйын эмес. Мисалы, биз азыр бизнес баштап ачсак, бирок ушул декретте отуруп бизнести жүрүтө берсек болобу? Мен өзү декреттен баштагам, бирок убакыт керек экен. Эсиңизден чыгарбаңыздар. Убакыт керек, караш керек, келиш керек. Өзүңөр болбосоңор бизнес, силер жоктогу бизнес, силер бар менен айырмасасынан бери жүрбөйт. Үйдө жатып,
алып барган бул вайберс эмес, өзүңөр керексиңер. 1 жыл 2 жыл эмгегиңерди ушунчалык ашырасыңар, андан кийин анан сотрудник коюп үстүнөн карап келип кетсеңер болот. Бул жерге толук эмгек силердин өзүңөрдүн келишиңерге муктаж болот магазин. Рахмат. Ошондо өзүбүзгө караштуу российский паспорт менен башташ керек экен да, кыргыз паспорт болбойт. Рахмат. Нури. Сурооңузду беребиз, Нури. Микрофон сурады азыр. Нури микрофон сурады. Айтыңыз. Жакшысыздарбы? Менде мындай суроо отурат да. Кичинекей эле жерге ачса болобу? Сөз сүйлөшүү, сиз айткандай 50 квадрат метр жерди ачыш керекпи? Мындай бир холодильник сыяктуу эле кылып. Ушундай место көрдүм эле десеңиз, карап жүрөт элек. Ооба, өзү негизи деген эмеле кылыш керек экен, кичинекей эле местага кылыш керек экен. Кичинекей эле местодон баштасаңар, опытта каласыңар, көп вложение да керек эмес. Товар ассортиментке деле анчалык деле спрос болбойт экен башында. Ошол кичинекей местодон баштасаңар, арендадан кыйналбайсыңар, страх азыраак болот, акча дагы азыраак талап кылат. Кайра мен баштагычтарга кеңеш берет элем, кичинекей эле место алып баштаңыздар деп. Анан дагы бир суроом, кечиресиз. Этти кай жактан алабыз эгер кокус ачып калсак? Негизи деген поставка кылган кыргыз балдар дагы бар, өздөрү чаап алып келип коюп тизип беришет. Же болбосо биз Пензадан заказ кылабыз. Поставщиктер толтурам заниматься эткен. Силер кайсы сферага аттансаңар, ошол сферада маалыматтар өзүнөн өзү чыга берет. Толтура, прям тандап каласыңар, кимден алсам, канчадан, кимдики жакшы деп, документтери кандай алардыкы. Прям на выбор болот да, бул сферага аттангандан кийин өзү эле жолуна түшүп кетет бул жактары. Неме документтерин дагы бир жолу кайталап коесузбу? ИП ачасыз да. Меркурий деп коет, ветеринарный службадан справка. Экинчиси Роспотребнадзордун ошо талабына жооп берген, ошо честный знак деген бар, ошону регистрация кылыш керек. Аны да сопровождать эткен специалисттер бар. Ошолорго кайраласыздар, баарын жасап берет. Бухгалтерия жактан бухгалтерияны алып барган кыздар бар. Поставщик бар. Ушун эме боюнча киши отвлекать этип койду мени. Эмне болду эле сол? Примерно канча ошол документтерине канча акча кетип калат? Мындай өзүңүздүн немеңиз боюнча ачкан документтер боюнча аз эле. Документтерге аз эле, өзү акча деле кетпейт негизи. ИПны бекер эле ачасыңар. Же болбосо бекер акчага ачып бере турган жол болгон болсо, ал 5000 эле болот. Меркурийди 3000ге, андан кийин 3000 рубль, честный знакты 3000ге. Болду, документация. Андан кийин торговый эквайринг барбы? Ошонун ичинде налоговыйга отчет кете турган бир кичинекей эме болот. Фискальный накопитель деп коет. Ошону 18 миңге сатып аласыңар. Баш аягы бир 30 миңге кетиши мүмкүн. Это максимум. Анан дагы бир суроом акыркы кечиресиз. Неме мына этти кассовый аппарат ачабызбы же кандай? Эмне эле бар, чек берип, демпе улайт го. Мен дегенде чек берип, ошо торговый эквайрингтеринде чек берип иштедим башында. Анан кийин азыр касса койдум. Касса ошо 1С деп алар 180-150 миңге чейин барат экен. Аларды пока койбодум. Кичинекей магазин болгонго мен мынчалык чоң кассаны туура көрбөдүм. Чоңураак магазин болсо аны деле койсо, меники программа Тирика деп коет. Ошо ноутбук менен эле пробивать этип сатып берем. Аны качан көрдүм? Магазин жүрүп өзүнө келгенден кийин 7-8 айдан кийин койдум. Башында ошонун баарын коюп, мынтип орлоп кой, жеңилдетип эле баштаса болот. Башында андай эле проверка болбойт. Анан бир жагынан керек нерселерди башында эле кылып кетсеңиздер да жакшы болот да. Кассовый аппарат, баягылар полный эле коюп эле, как надо баштасаңар болот. Кээ бирөөлөр налогду кийинерээк кылып башташат, мындай нелегально иштешет налог жагынан дагы. Акырындык менен анан легалдашып кетишет да. Рахмат чоң, ичиңизге ийгилик. Алла разы болсун. Урматтуу мекендештер, кийин мен сурагандарга номерин берем. Индира консультация азыр аксыз бересиң, э? Биздикке кайрылып. Аксыз берем, анан эси спрос чоң болгон болсо, ошол спроско жараша ошол темада кайра дагы бир чыгаралык, дагы бир жооп эмеге эфирге чыга алам. Ошол суроолорго жараша, анан ошол жерден кененирээк дагы сүйлөшөбүз.
ага чейин ошо кийинки эфириңе чейин мен бекер эле консультацияларды бере алам. Отлично. Вот мекендештер көрдүңүздөр, даяр специалист бар, баардык сурооңуздарга жооп берет. Азыр колдонуп калыңыздар демекчимин кийинки эфирге чейин. Кийинки эфирден кийин мүмкүн жаңы бир услуганы уже рынокто анализ кылып туруп мен ойлойм жаңы услуганы ачабыз да, уже платный болот да кийинкиси уже кийинки эфирден кийин. Ошондой азыр акысыз маалына пайдаланып калыңыздар. Индирадагы мына сопровождение кылат. Кийинки алгандан кийин жоопкерчилик алып, платный болгондон кийин полный бизнести с нуля баштагандан прибылга жеткизecekти. Ушул кыз өзүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп, сиздердин бизнестерди сопровождать этпекчи. Мындайча айтканда, ментор деп коет азыркы жаңы түшүнүк менен айтканда. Сиздердин личный менторуңуздар болмокчу. Ушундай Мирада дагы суроо бар экен. Мира, бериңиз сурооңузду. Мира, сурооңузду бере бериңиз, микрофонду басып. Кайсы жерден алсак болот этти? Кайсы метродон? Этти деген эме Реутов деген оптом эме бар, оптовый база бар. Средний. Кайсы метродо турасыз? Местохлад магазин. Некрасовка метрода бизге. Некрасов. Кайсы жер бул? Мен деле Некрасов. Вертолетчиков. Кайсы жер? Вертолетчиков. Улица Вертолетчиков. Биздики бар, Вертолетчиков 4 корпус 1, биздики бар бул жакта. Барыш керек. Анан силердики замороженный келеби же парной келеби мындай? Парной бизге. Ошонусу менен биз көпчүлүк. Ошонусу менен биз элдерге көбүрөөк жага алдык да. Өтө свежий келет бизге. Анан фермерский деп коет, Пензадан келет, фермерлердин колунан келет. Даамы айырмаланып турат. Замороженный бул вообще башка бул. Биздики башка. И ошого жараша этибиз дагы кымбатыраак турат. Биздики эмелики. Молодой бычок, жаш буканын гана этиси аз уйдук эмес. Только жаш букан турат. Если что, дагы жазып коесуңарбы адресиңерди? Мен жакшы түшүнбөй калдым. Рахмат. Хорошо. Азыр эфирден кийин мен жазып коем каналга. Эми ал Индиранын магазини. Так, дагы кимде суроолор бар? Так, менин оюмча суроо жооп бүттү окшойт. Бир аз кийинки эфирибизди 8ден кийин кылабыз, Мен жумушум выходной отурбайлы, кийинки выходнойго, жума иши көрөлү. Хорошо. Видео YouTube'га где-то среда күнү же качан, бул понедельник болуп атабы? Эртең понедельник, воскресенье. Среда күнү аракет кылган чыгарганга, монтаж кылып туруп видеону. Анан ал жактан да YouTube'дан көргөндөн кийин YouTube'дан дагы немелер пайда боло баштайт да, суроолорчу. Азыр бул биздин каналдын немелери, биздин каналдын негизги тематикасы юридикалык болгон үчүн бизде азыр эмне болуп атат да, ошого багышталган көбүнчө суроолор юридикалык проблемалар боюнча. Анан ошо Wildberries таштык, кызыктуу эле болду. Бир аз кечирээк баштаган экенбиз да. Сен эфириңде кийинкисин кое болсо 20:00 коебуз кийинкисин. Анан ошондо мен ойлойм алдын ала дагы анонс кылабыз бир-эки жолу эфиринде. Анан мен ойлойм адамдар көбүрөөк кызыгып суроолор. Так, урматтуу мекендештер, бүгүнкү эфирибизди ушуну менен жыйынтыктайбыз. Индира, сага ыраазычылык бизге келип консультация берип атканыңа. Сенин максатың, ниетиң элге жардам берүү экенин түшүндүк. Чынында информация издегендер аябай көп. Биздин YouTube'дан көрүп турган мекендештер бааңыздарды чакырып кетилем. Комментарийде жана описаниеда турган ссылка аркылуу биздин Telegram каналга кошулсаңыздар, Telegram каналда биздин Индира менен түзмө-түз байланышсаңыздар болот. Же болбосо мен контакт номерлерин берем. Кийинки эфирибизге чейин Индиранын силерге консультациясы бекер болмокчу. Андыктан бизнес ачам деп жүргөн мекендештер сөзсүз түрдө кайрылыңыздар. Моменттен пайдаланып калыңыздар. Индира, дагы бир жолу сага ыраазычылык. Кийинки эфирде жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Рахмат сага дагы. Кубатбектин ошо подписчиктерине буюрса консультациялар чын жүрөгүмөн прям өзүмдүн бир тууганым келгендей чын жүрөктөн жакшы беремин. Андан кийин дагы сопровождение болгон болсо, ача тургандар болсо дагы көрө сүйлөшөбүз. Может, биринчи 5 адамын
бир кандайдыр бир кичинекей минимальный менен же болбосо бекер ачып бергенге дагы даярмын кызматка. Ошо именно Кубатбектин подписчиктердин арасынан ким ачкысы келип ача албай же болбосо эмне кылсам, эмнеден баштасам, кантсем болот, бул сфера кандай деп кызыккандар болсо, суроолоруңуздарды ошо комментарийге таштап коюңуздар. Кийинки эфирде ошол суроонун жээгинде алып барганга аракет кылабыз. Кубатбек, сага да рахмат, ишиңе ийгилик, элге кызмат кылып жүрө бер. Рахмат, жакшы эфир болду. Баарыңыздарга ыраазычылык.